Ал эми андан кийин на предлогун алып карай турган болсок, на предлогу дагы в предлогу сыяктуу эле бул дагы кыргыз тилинде га жана ошондой эле да деген мүчөлөрдү берет. Мисал үчүн выставка дей турган болсок, выставка көргөзмө. Эми выставка деген сөздү биз в предлогу менен колдонобуз. На предлогу менен колдоно албайбыз. Ар бир сөздү кайсыл предлог менен колдонулат? В менен колдонулабы же на менен колдонулабы? Муну сөздүктүн жардамы менен же болбосо орус тилин жакшы билген агайлардан же болбосо орус тилинде жакшы сүйлөгөн грамматикасын билген адамдардан билип алабыз. В же навы. Же болбосо китеп окуп жатып эстеп калышыбыз керек болот. Демек, в предлог выставка деген сөздү на менен колдонобуз. Мисал үчүн, бул дагы на предлогу дагы этеги а тамгасы менен аяктаган сөздүн аягын у кыла турган болсо, анда ганы берет. Мисал үчүн, на выставку дей турган болсок, выставкага, көргөзмөгө болот. Ал эми на выставке болсо, анда көргөзмөдө болот. На выставке, көргөзмөдө. Мисал үчүн, я иду на выставку. Мен көргөзмөгө баратам. Я был на выставке, мен көргөзмөдө болдум. Я был на выставке, мен көргөзмөдө болдум. Я был на выставке, көргөзмөдө болдум. Демек, выставку дейт, на выставку көргөзмөгө, на выставке көргөзмөдө. Мисал үчүн, практика деген сөз ала турган болсок, муну дагы на предлогу менен колдонобуз. В предлогу менен колдонулбайт. Мисал үчүн, практика деген сөздүн этеги а менен аякталып атат. Эгерде ушуну у кыла турган болсо, мисал үчүн, практика, практику, на практику демекчи болсок, практикага болот. Ал эми на практике дей турган болсок, практикада болот. Мы собираемся пойти на практику. Биз практикага баралы деп жатабыз. Мы сейчас на практике. Ал эми е боло турган болсо, биз азыр практикадабыз.